Keme. Hazır. 2025 жылдын май айында Кыргыз улутунун байыркы тарыхын жана географиясын дүйнөлүк илимий чөйрөгө таанытууда чоң кадам жасалды. Ош мамлекеттик университетинин профессору, белгилүү окумуштуу Курманали Матикеевдин Кыргыз улутунун тарыхый географиясы аттуу илимий китеби АКШнын Калифорния штатындагы Publishing Genie басмаканасында англис тилинде басылып чыкты. Эмгек Кыргызстандын гана эмес, Борбор Азия элдеринин түптөлүшүнө, саясий түзүлүштөрдүн өнүгүшү менен жоголушуна, ошондой эле Алтай чөлкөмүндөгү көчмөн маданияттардын тарыхына жаңыча көз караш сунуштайт. Биздин элибиз байыркы эл дейбиз, каганат дейбиз. Ушул мезгилге чейин бир дагы неме тарыхчы же бир дагы окумуштуу каганатыбыз каякта экенин эч ким билбейт. Просто эле каганат болгон дейт, туура каганат болгон каякта болгон. Анан биз мактанабыз империя каякта болгон. Ушул азыркы кичинекей жер бизге империя болуп эле. Анан буларды аныктоодо Оғыз хандын немеси китеби, Оғузнаме кыргыз деген сөз 49 деген сөздөн келип чыккан. Кыргыз деген сөз Оғуздун 40 баласы дегенди түшүндүрөт. Ошондогу маалыматтар пайдаланды. Автор өзүнүн изилдөөсүндө Манас эпосуна, байыркы санскрит сыяктуу тилдерге жана тарыхый жазууларга таянуу менен Кыргыз элинин терең тарыхы бар экенин далилдөөгө аракет кылган. Ошо 70-жылдан баштап материал топтоп, анан кийин мына 19-жылы гана чыкты да. Ошондо бир 40 жылдык өмүрүм кетти. Анан мен материалды топтогондо баягы адабияттардын азыркы туспалдап алганыбыз жок. Жаңы ана китеп немеде көрдүңөр, менде пиктограммадан баштап, деген манускрипт, санскрипт дегендер, анан кийин мына Урал Баатыр эпосу, Көроглу эпосу, Гилгемеш эпосу, койчу биздин илимге белгилүү болгон тарыхый маалыматтарды топтодум. Китеп 400дөн ашык беттен турат жана анда байыркы карталардын сүрөттөрү камтылган. Бул сүрөттөр аркылуу кыргыз эли жашаган аймактардын өзгөрүшүн жана көчмөн элдердин кыймылын байкоого болот. Кийинки доорлордо ошол жер суатты кантип өзгөрүп кетти? Мисалы, мына кечели айрыкча Союз мезгилинде, биздин Союздан кийинки мезгилде жер суаттар өзгөрүп кетпедиби? Мына ошолордун өзгөрүү себептерин дагы анализдедик. Анан бул жерде дагы бир эң жакшы материал болуп Шолборгтун картасын таптым. Шолборгтун картасы бул 7-8 кылымдагы кыргыздардын таркалган аймагы. Бул эмгек өзүнүн мазмуну, тереңдиги жана илимий жаңылыктары менен эл аралык деңгээлде жогору бааланып, дүйнөлүк илимий стандарттарга ылайык сертификатка ээ болду. Бул кыргыз тарыхын дүйнөгө таанытуудагы чоң жетишкендик деп айтсак болот. For centuries, the Kyrgyz people have moved across Eurasia, leaving a deep mark on the world's history. Historical geography of the Kyrgyz nation uncovers that grand journey through old maps, ancient texts, and the legendary Manas epic. It explores their migrations, battles, and the rise of powerful empires that shaped the Kyrgyz nation and Central Asian and Altai regions. Professor Kurmanali Matikeev brings the past to life with detailed research and fascinating rare historical evidence. This book reveals the strength, resilience, and identity of the Kyrgyz people in a journey through time, connecting their ancient origins to the present day. Get your copy today on Amazon. Китепте Ош мамлекеттик университети тууралууда кеңири маалымат берилген. 1939 жылы негизделген бул жогорку окуу жай бүгүнкү күндө өлкөбүздөгү эң ири жогорку окуу жайлардын бири болуп эсептелет. Учурда Ошмуда 40 000ден ашуун студент билим алууда.
Билим ордосу ар кайсы тармактар боюнча жогорку билимдүү адистерди даярдап, аймактын гана эмес, бүтүндөй Кыргызстандын илимий жана интеллектуалдык өнүгүшүнө чоң салым кошуп келет. Профессор Матикеев өз эмгеги аркылуу бул университеттин билим берүүдө жана илимде кандай чоң ролу бар экенин дүйнөгө көрсөттү. Мына жерде акыркы бетте жазылганда, даже акыркы бетте жазылган Ошмуда канча студент бар, канча студент окуйт, анан кийин кайсы тилдерди окуйт, кайсы мамлекеттер менен байланыштуу бүт почта номердон бери жазылган. Мынауга кирсеңер, Оштунун маалымат аласыңар деп, Оштуду жөнүндө толук маалыматты жүктөп койгон тияка. Китепти биринчилерден болуп Казыбек Калилов окуган. Ал белгилегендей, профессор Матикеев Кыргыз элинин байыркы тарыхын географиялык контекстте изилдеп, мейкиндик менен убакыттын байланышын терең ачып берген. Анын айтымында, китеп тарыхчылар жана географтар үчүн жаңы методикалык булак болуп берет. Чындыгында акыркы жазган ошол Кыргыз элинин тарыхы географиясы деген чоң китеби бул дүйнөлүк масштабтагы китеп деп айтса болот. Анткени себеби мындай китептин ушул Америка Кошмо Штатынан англис тилинде которулуп чыккандыгы мында эң чоң баа берсе болот да. Ушундай эмгекти жазып, дүйнө элине Кыргыз элин таанытып, чыныгы байыркы эл экендигибизди бир гана биздин Кыргыз эл эмес, дүйнө эли таанып отурат. Китеп менен таанышып чыккан окутуучулар бул эмгекти абдан жогору баалашты. Алар чыгарма илимий, ошол эле учурда жөнөкөй жана түшүнүктүү тилде жазылган деген пикирде. Ар бир бөлүмдө фактылар терең талданып, Кыргыз элинин тарыхы кеңири чагылдырылган. Окутуучулар белгилегендей, автор маалыматтарды терең изилдеп, манас эпосы, байыркы жазуулар, көчмөн элдер тууралуу далилдер менен бекемдеп берген. Кыргыз элинин таркалуусу, алардын азыркы кээ бир адамдар айткандай азыркы Кыргыз Республикасынын аймагында эле эмес, кыргыздардын таркалуусу Байкал, Алтайлардан баштап туруп, азыркы Каспийге чейин, ошол эле учурларда кээ бир элдердин айтылып атат. Бул жерде гректер жөнүндө, Мисир, Египет жөнүндө маалыматтар берилет. Демек, ошол маалыматтар берген учурда ошол жерде кыргыздардын жашаганы, кыргыздардын бир эле азык чөрүдө эмес, бир нече чөрүдө жашаганы тууралуу маалыматтар. Ошол эле учурда кыргыздардын илимге болгон көз карашы, кыргыздардын илимий дүйнөнү таанып билүүсү бул китепте берилет. Мне посчастливилось работать с таким великим ученым, географом, работать вместе столько лет рука об руку. И самое главное, что этот человек ученый, хороший семьянин, хороший отец своих детей. Я горжусь, что я работаю с таким человеком. И еще самое главное, он всю свою жизнь посвятил истории развития географической науки в Кыргызстане. Курманалуу Матикеевич, бул мен студент мезгилде келгенде агай аябай жаш болчу. Агайдын бир эле сөзү бар эле, чык, сабакка кирбейсиң дегенде, демек кирбейт эле да. Ошондон бери Курманалуу Матикеевичти мен жакшы тааныйм. Агай өтө эмгекчил. Чынын айтсак, биз мындай бул кишидей китеп окубайбыз. Агайга суроо берсең дагы, агай жөнүндө бир нерсени кеңешейин деп кирсең дагы, китеп окуш керек деп атып, агай өзү өтө көп китеп окуган киши. Биздин географтарга сан. Матикеевден сабак алган студенттер анын бул жетишкендигине абдан сыймыктанышат. Алар агайдан изилдөөгө түрткү берген сабактарды алган, улуттук баалуулуктарды ардактай билүү сезимин үйрөнүшкөн. Матикеев агайдын география илимине кошкон салымы чоң. Анын китептери жана анын жазган колдомолору азыркы учурга чейин студенттердин башка колдомосу болуп эсептелинет. Жана быйыл эле бизге өткөн кыргыздардын тарыхый география сабагынан өтө чоң билимдерди ала алдык. Себеби Матикеев аганын талкпаган эмгеги жана өзүнүн устаттык өнөрү аркылуу бизге билимди терең жеткире алды. Жана жакында эле белгилүү болгондой дүйнөлүк сертификатка ээ болгону бизди кубандырды. Себеби Кыргызстандан ушунчалык географтын чыкканы жана биздин университеттин мугалими болгону биз үчүн сыймык. Аталган эмгек 2019-жылы кыргызча чыккан болсо, быйыл англисче басылып дүйнөгө таанылды. Эми китеп АКШнын 250дөн ашуун жогорку окуу жайларына таркатылары күтүлүүдө. АКШ Конгрессинин китепканасына киргизилген бул эмгек Кыргыз элинин тарыхын дүйнөлүк деңгээлде таанытуучу баалуу булак. Белгилүү окумуштуулар арасында ал тарыхый географиянын жаңы мектебин жараткан иш катары бааланууда.
Профессор Матикеев илимдин доктору, Кыргызстандын эл агартуусунун мыктысы, жүздөгөн жаш илимпоздордун устаты, 200дөн ашуун илимий макалалардын, 29 илимий популярдуу жана окуу усулдук китептин автору. Анын илимий иштери классикалык география менен гуманитардык илимдердин айкалышын негиз кылып, тарыхты көп багыттуу, системалуу талдоого үндөйт. Ош мамлекеттик университетинин окутуучулары жана студенттери профессордун эмгегин кыргыз илиминин дүйнөлүк деңгээлге чыгышындагы чоң жетишкендиги катары баалашууда. Мерим Айтмаматова, Нурсултан Бакай уулу, Ош жаңылыктары.